Көп адамдар тооба кылат, көп адамдар ыйлайт, өкүнөт, ушундай кылган экен, уурдай турматты бир тууганым. Бирок адал эмгектен чарчабайсыз, уурдаганда сөз чарчап каласыз. Кудай Таалам адамды чарчабай турган нерсе менен сынаган. Ошондуктан биз адал жүрсөк, түз жүрсөк, ошол сыноо деген ушул урматты бир тууганым. Жалган сүйлөй турган, чын сүйлөй турган мүмкүнчүлүк келгенде чын сүйлө, балким сенин зыяныңа болуп кала турган болсо, бирок акыретте же ушул дүйнөдө ошол сенин пайдаңа экендигин иншалла сөзсүз түрдө биле турган болосуң. Даарат алган урматты бир тууганым, бул өзүбүздүн пайдабызга сөзсүз түрдө. Кээде биз экзаменге сынак тапшырабыз, эч качан өзүбүз колдонбогон маселени жаттап, үйрөнүп экзамен тапшырыш мүмкүн. Бирок динибизде сынак урматты бир тууганым бизге пайдасы боло турган, дүйнө акыретте пайдасы боло турган нерселерди урматты бир тууганым сынап кылабыз. Даарат алган деген сынак, намаз окуган деген сынак, денеңиз таза болот, кадимгиде денеңизге күч болот, кубат болот, жана акыретиңиз абат боло турган мына ушундай сынак урматты бир тууганым. Адам баласы жашоонун утурумдук ырахаттары менен сыноого алынат. Тамак жейсиң, бирок тез эле бүтүп кала турган болот. Ырахат алып үйлөнөсүң, турмушка чыгасың, ал ырахат эле бүтө турган болот. Бала чака менен сыймыктанасың, алар жыттайсың, бирок ал да өтө турган убакыт болот. Үй саласың, салган үйүң 20 жылдан кийин модадан калып, башка үйлөрдүн астында шылдыңга кала турган болуп деле калышы мүмкүн. Бир убакта бир көйнөк кийесиң, ошол көйнөгүң 20 жылдан кийин же 3 жылдан кийин кадимки үйдө келиниңдин же болбосо балаңдын ботинкеси сүрткөн тряпкага айланып, же болбосо пол сүрткөн тряпкага айланып калышы мүмкүн. Демек, утурумдук ырахат, утурумдук жыргалчылык бул утурумдук сыноо. Адам баласы мал мүлк менен, бала чака менен дагы сыналат. Адамга ролонуп берилген жакшылыктар да, башка түшкөн кайгы муң да, машакат түшүктөр да урматты бир тууганым сыноо болуп эсептелет. Сынак жүрүп жаткан учурду элестетип көргүлө. 11 класс бүтүп атканда, урматтуу бир тууганым, сиз аттестат алуу астында мамлекеттик сынакка катышасыз. Ошого даярданасыз. Сынак болуп атканда эч ким бактылуу болоорун же бактысыз болоорун билбейт. Сынак бүткөндөн кийин болот. Сынак учурунда бирөө ыйлабайт, урматтуу бир тууганым. Сынак учурунда бирөө күлбөйт да, урматтуу бир тууганым. Сынак учурунда бардыгы олуттуу болот. Жашоо мына ушундай. Ыйлап өтүп кеткениң менен, күлүп өтүп кеткениң менен сынакка жооп бере албай каласың. Ошондуктан бул шарият деген нерсеге олуттуу мамиле кылуу керек. Кээ бир адамдар тоготпогондой мамиле кылат. Жок. Сынак учурунда билесизби, жаныңыздагыга сүйлөбөйсүз, телефонго маани бербейсиз. Ошол оюңуздун бардыгын топтоп бир жерге, ушул сынакка туура жооп берсем, ушунун жыйынтыгында мен бактылуу же баксыз болуп, мен жеге окуу жайга өтүп, оерттен жакшы тапшырып, же өтпөй калам деген катуу гам менен отурасыз, урматтуу бир тууганым. Ал жерде кайгырганга, каткырганга, күлгөнгө, ал эмес бирөө менен сүйлөшкөнгө, ошол азыраак 2 сааттык сыноонун ичинде сиз мисалы үчүн телефон ойногонго, же болбосо бирөөгө тамашалашканга сиз убактыңызды кетирбейсиз. Эгерде сизге бирөө токтосоң десе, ага тура тур, азыр убакыт эмес деп айтасыз да. Ошол сыяктуу 2 күндүк жашоодагы бизге сыноо, урматтуу бир тууганым.